Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. ЖМК Аскар Акаев алтын балалык реабилитациялык борборуна 1 миллион сом которду. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Чолпон Ата шаарындагы алтын балалык реабилитациялык борборуна 1 миллион сом которду. Бул тууралуу Кактус медиа өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып жазды. Маалымат кылайык, Акаев президент Садыр Жапаровдун борбордун курулушун аяктоо демилгесин колдоп, илимий уюмдардын федералдык агенттигинен 2021 жыл үчүн алган илимий грантынан 1 миллион сом которгон. Белгилей кетсек, алтын балалык борборун Аскар Акаевдин жубайы Майрам Акаева түзгөн. Мээрим кайрымдуулук фонду 2000-жылы кура баштаган. 2005-жылы бийлик алмашып, Акаевдер өлкөдөн чыгып кеткен соң борбор саламаттыкты сактоо министрлигинин балансына өткөрүлүп берилген. 15-сентябрда Бишкек шаарында реабилитациялык борбордун курулушун аяктап, ишке киргизүү үчүн каражат топтоо максатында кайрымдуулук марафону уюштурулду. Марафондун ачылышына мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышып, президенттен резервдик фондунан 3 миллион сом бөлүп бергени белгилүү болду. Жапаровдор 3 миллион сомдон Айгүл Жапарова 500 миң сом бөлдү. Президент Садыр Жапаров, анын жубайы Айгүл Жапарова, ошондой эле министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Чолпон Ата шаарында ден соолугун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн алтын балалык реабилитациялык борборун ишке киргизүү, каражат чогултуу үчүн кайрымдуулук марафонуна катышты. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдирди. Маалымат кылайык, 1-айым Айгүл Жапарова президенттин үй бүлөсүнүн атынан 500 миң сом тапшырды. Мындан тышкары Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин атынан 3 миллион. Буга чейин ушундай эле сумманы Садыр Жапаров мамлекет башчысынын резервдик фондунан бөлгөн. Президент курулушту алгач Мээрим булагы фонду жүргүзгөнүн жана борбор ошол кезде алтын балалык деп аталып калганын, бирок кийин өмүр булагы деп аталып калганын баса белгиледи. Садыр Жапаров белгилегендей, ал тарых кайра жазылбашы керек жана башкалардын эмгегин эч ким мурдабашы керек деп комплексти мурдагы аталышына кайтарууну тапшырган. Кайрымдуулук иш-чарасынын бардык катышуучулары кайрымдуулук кылышты деп айтылат билдирүүдө. Путин: Афганистанга тажрыйбалуу согушкерлер тартылууда, чек араларды бекемдөө керек. Ирак жана Сириядагы террорчулар Афганистанга тартылып жатканына байланыштуу чек араларда көзөмөлдү күчөтүү керек. Анткени алар КМШ өлкөлөрүндө абалды корчотууга аракет кылышы мүмкүн. Бул тууралуу Россия президенти Владимир Путиндин сөзүнө таянып, РИА Новости жазды. Ирак, Сириядан Афганистанга согушуу үчүн тажрыйбасы мол террорчулар барып жатат. Алар чектеш мамлекеттерде абалды корчотуп, керек болсо кулачын жаюуга аракет кылышы ыктымал. Андыктан чек араны катуу көзөмөлдөп, күч органдарынын ишин координациялоо керек. Зарыл болгон учурда биргелешкен атайын операцияларды өткөрсөк болот, деди Путин. Белгилей кетсек, Афганистандагы кырдаал Америка өз аскерлерин чыгарып кете баштаган соң кескин корчуган. Август айынын башында Талибан кыймылы Афганистандын аскер күчтөрүнө чабуулун активдештирип, 15 августта Кабулду басып алган. Ошол эле күнү Афганистандын президенти Ашраф Гани кандуу боондун алдын алыш үчүн өлкөдөн чыгып кеткендигин билдирген. Ал эми 16 августка караган түнү Талибандын саясий кеңсесинин өкүлү Мухаммад Наим Афганистандагы согуш аяктаганын жар салган. Сентябрь ичи талиптер убактылуу өкмөттүн курамын бекитип, чет мамлекеттерден расмий өкүлдөрдү кабыл алып сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бул уюмга Кыргызстанда жана башка мамлекеттерде тыюу салынган. 5 президент менен тең иштешкен Акылбек Жапаров тууралуу 11 факты. Акылбек Жапаровду тааныбаган кыргызстандык аз болсо керек. Ошентсе да Спутник Кыргызстан агенттиги анын бейнесине кызыгып, эмгек жана өмүр жолундагы кызыктуу фактыларды чогултту. Кичи мекени Кочкор. Акылбек Жапаров ушул жылдын 14-сентябрында 57 жашка чыкты. Ал Ысык көл областынын Балыкчы шаарында туулган, бирок кичи мекени Кочкор. Мектепти да ошол жактан бүтүрүп, ошол аймакта чоңойгон. Атасы Үсөнбек Жапаров дарыгер, апасы Бегайым Сарынжиева инженер болуп иштеген. Үй бүлөдө 5 эркек, 1 кыз болгон. Айылга жазган катында улуу агасын атасын эжеси багып алганын айтып, үйдө улуу катары башкаларга баш көз болуп, үй оокаттарына бышып чоңойгонун белгилеген. Бышык чоңойдук. Атам менен апам кызматта болгондуктан баарыбыз үй оокатына көндүк. Үйдү шыпырып, полду мизилдете жуучубуз. Апам камыр жууруп кетет, нанды бышырып, тамак жасап коебуз. Азыр ойлосом уйсааган деле жакшы үйрөнө албай калыптырмын. Ал эми ийним ал иштин майын чыгарчу. Бирок колдон келишинче тырмышып саачумун, деген Жапаров. Билими: 1986 жылы Фрунзенин политехникалык институтунун инженер куруучу адистиги боюнча, 2002 жылы Бишкектин каржы экономикалык академиясын каржына салык системалары адистиги боюнча бүтүргөн. Экономика илимдеринин доктору, кыргыз, орус, англис, түрк тилдерин билет.
Мугалим Акылбек Жапаров эмгек жолун мугалимдик кесиптен баштаган. Ал Фрунзе политехникалык институтунда окутуучу болуп иштеген. 5 президент менен иштешкен аткаминер. Акылбек Жапаровдун мамлекеттик кызмат жана саясаттагы карьерасы өлкөнү Аскар Акаев жетектеп турганда эле башталган. Акаев президент кезинде Жапаров биринчи вице-премьердин жардамчысы, президенттин алдындагы баалуу кагаздар боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү, комиссиянын катчысы, каржы министрлигинин башкы инспектору болуп иштеген. 2005-жылы бийлик алмашып Курманбек Бакиев президент болгондон кийин Акылбек Жапаров каржы министринин милдетин аткаруучу, экономика жана каржы министри, биринчи вице-премьер-министр болгон. Алмазбек Атамбаев ажоо болуп турган кезинде Акылбек Жапаров 1 жыл каржы министрлигин тескеген. Ал эми Сооронбай Жээнбековдун убагында жогорку кеңештин депутаты болгон. Кийинки президент Садыр Жапаров да бул кадрдан кыя өткөн жок. Азыркы бийликтин тушунда Акылбек Жапаров экономика жана финансы министри болуп, эми министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрация башчысы болду. Жогорку кеңешке 3 жолу депутат болгон. Жапаров 2000-жылдан 2005-жылга чейин ЖКда иштеп, салык, бажы жана башка төлөмдөр боюнча комитеттин төрагасы болгон. Кийин 2010-жылы парламентке Арнамыз саясий партиясынын тизмеси менен келген. 2015-жылы Бир Бол саясий партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Койлорго паспорт берүүнү $100 жашаса болорун сунуштаган. Акылбек Жапаровдун сунуштары демилгелери көп учурда коомчулукта талкуу жаратып келет. Алсак 2010-жылы биринчи вице-премьер болуп турган кезинде ал малды паспорттоштуруу демилгесин көтөрүп чыккан. Кезинде бул сунуш ача пикир жаратканы менен кийин ЭАП малды идентификациялоо талабын койгон. Ансыз биримдикке кирүүгө мүмкүн эмес эле. Ошондон улам Кыргызстанда малды каттоо башталып, бул процесс азырда уланып келет. 2012-жылы каржы министри болуп турган убагында Акылбек Жапаров Кыргызстанда айына $100 жашаса болорун айтып, элди дагы бир ирет түрүп өткөн. Мындан сырткары иштеп жаткан пенсионерлерге пенсия бербөө тууралуу сунушу да коомчулукта нааразычылык жараткан. ХИПИК программасына кирүүнү колдоп, 2006-жылы эл аралык валюта фонду жана Дүйнөлүк банк Кыргызстанга тышкы карыздан кутулуусу керектигин айткан. Ал учурда Кыргызстандын тышкы карызы ички дүң продукциянын 80%-ын түзүп турган. Бул учур өлкө экономикасы үчүн оор болуп, Кыргызстанга НРС программасына өтүү сунушталган. Бул демилгени Акылбек Жапаров колдоп чыккан. ХИПИК карызын төлөй албай калган жардым мамлекеттер үчүн түзүлгөн программа. Бирок коомчулуктун ызы-чуусунан улам ал нерсе ишке ашкан эмес. Апрель революциясында сабалган. 2010-жылы 6-апрелде таласка чогулган эл менен жолугуу үчүн ошол кезде вице-премьер болуп турган Акылбек Жапаров менен ИИМ башчысы Молдомуса Кангантиев барган. Чогулгандар бийлик өкүлдөрүн кармап алып, катуу сабашканы айтылат. Молдомуса Кангантиевдин сабалганы видеого тартылып калса, Жапаровдун дайыны чыкпай кийин пайда болгону айтылып келет. Айрым маалыматтар боюнча бул аралыкта вице-премьер ур токмокко алынган. 3 күн жок болуп кызматтан кол жууган. 2020-жылдын октябрь айында Акылбек Жапаров президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго коомдук башталыштагы кеңешчи болгон. Бирок Садыр Жапаров Акылбек Жапаров 3 күн жумушка чыкпагандыктан аны иштен алганын айткан. Акылбек Жапаров кийин дайынсыз болуп кеткен себебин ооруп калгандыгы менен түшүндүргөн. Үй бүлөсү Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарова жеке ишкер. Ал Тирдас, Айс Макс, Алма Агро өңдө жоопкерчилик чектелген коомдордун жетекчиси. Жубайлардын Саадат, Ажар аттуу кыздары жана Максат аттуу уулу бар. Аялы ээлик кылган ишкана салыктан качты деп айыпталган. 2020-жылдын октябрь айында Финпол Мис аттуу ишкана ири суммадагы салык төлөөдөн качканы аныкталганын маалымдаган. Бул акка 2 юридикалык тарап ээлик кылары айтылган. Алардын бири Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарова болуп чыккан. Финпол мейчигинде 30га чукул өндүрүш, коммерциялык жана айыл чарба багытындагы кыймылсыз мүлкү бар ишкана милдеттүү төлөмдөрдү төлөбөй жүргөнүн айткан. Ошондой эле акыркы жылдар ири кирешесине карабай нөлдүк отчетторду тапшырып келгенин, мунун кесепетине мамлекетке 90 миллион сомдук чыгым келтиргени айтылган. Финансы полициясына тиешелүү органдардан келип түшкөн маалыматтарга караганда, аталган компания 2009-жылы этти тазалоо жана үрөн чыгаруу боюнча заводду реконструкциялоо үчүн Финансы министрлигинин алдындагы экономиканы өнүктүрүү фонду аркылуу 200 миллион сом өлчөмүндө бюджеттик суда алган. Аны 2012-жылы төлөп бүтүшү керек болчу. Бирок Финполдун маалыматына караганда,
каражат башка максаттарга колдонулуп, кутулуу мөөнөтү 2 ирет 2025-жылга калтырылган. Ошондой эле аталган компания университет, менчик, мектеп, дүкөн, дарыкана, кампа жана цехтерге ижарага имарат берери кошумчаланган. Ошол эле жылдын декабрь айында ЖМКлар Жапаровдун жубайы Анара Жапаровага таандык компания 90 миллион сомдун 28 миллион сомун кайтарганын жазып чыгышкан. Ал эми Финполду ошол кезде жетектеп турган Сыймык Жапыкеев Акылбек Жапаровдун аялынын компаниясы мамлекетке $1 миллион зыян келтиргенин айтып, анын $200 миң кайтарылганын айткан. Булак Спутник KG.